1821 жыл. Атлантика океанынын ортосундагы кичинекей ыйык Елена аралында бир адам жан берип жатты. Ал өлүп жатып, армия, Франция, Жозефина деп шыбыраган. Бул ким эле? Бою 168 эле сантиметр болгон, бирок бүтүндөй Европаны тизе бүктүргөн адам. Аны антихрист деп аташкан. Аны Кудайдын камчысы дешкен. Бирок ал өлгөндө анын душмандары да терең дем алып, ошол эле учурда орду толгус нерсе жоголгонун түшүнүшкөн. Бүгүн биз Наполеондун легендасын эмес, анын чыныгы жүзүн ачабыз. Биз Наполеонду согуштун контекстинде гана кароого көнүп калганбыз. Бирок сиздин азыркы жашооңузда Наполеондун издери бар экенин билесизби? Метрдик система, жарандык нике, лицейлер, түгүл сиздин фамилияңыздын мамлекеттик каттоодо болушу. Мунун баары Наполеондун идеялары. Ал Европанын эски, чириген феодалдык системасын талкалап, заманбап дүйнөнүн пайдубалын койгон. Бирок бул прогресстин баасы кандай болгон? 1769 жылдын 15 августу. Жер ортолук деңизиндеги Корсик аралында, Аяччо шаарында бир бала дүйнөгө келет. Анын аты Наполеоне Бонапарте. Наполеон төрөлгөндөн баштап эле француз эмес, өзүн баскынчылардын курмандыгы катары сезип чоңойгон. Анын атасы Карло Бонапарте орто катмардагы дворян болгон. Ал уулунун келечеги үчүн аны Францияга окууга жөнөтүүнү чечет. 9 жашар бала таптакыр бөтөн дүйнөгө, Бриен аскердик мектебине келет. Бул жерде Наполеон үчүн чыныгы тозок башталат. Ал французча начар сүйлөчү, акценти күчтүү эле. Бай француз аристократтарынын балдары аны корсикалык кедей бала деп шулдундашчу. Бирок Наполеон сынган жок. Ал өзүн китептерге багыштады. Плутархтын салыштырмалуу өмүр баяндарын окуп, Александр Македонский менен Юлий Цезардын эрдиктерине суктанчу. Наполеон математика боюнча феноменалдуу жөндөнгө ээ болгон. Бул кийинчерээк анын артиллериядагы укмуштуудай тактыгына негиз болот. Ал мектептеги кар салгылашуусунда эле өзүнүн стратегиялык талантын көрсөтүп, кардан чеп куруп, курчоого алууну уюштурган. 1789 жыл. Францияда улуу революция башталат. Король кулатылып, эски тартиптер талкаланат. Бул башламандык Наполеон сыяктуу теги төмөн, бирок таланты тоодой жаштар үчүн лифт сыяктуу эле. Бирок башында ал дагы деле Корсиканын көз карандысыздыгын кыялданчу. Ал тургай Корсикага барып, жергиликтүү лидер Паоли менен тирешип жеңилип калат. Наполеондун үй бүлөсү аралынан качууга аргасыз болуп, Францияга кедей качкын катары келишет. Бул анын жашоосундагы эң оор учур эле. Бирок дал ушул жерден ал Корсиканы эмес, Францияны багындырууну чечет. Франциянын түштүгүндөгү Тулон портун англиялыктар жана испандыктар басып алышат. Революциялык армия шаарды ала албай убара болот. Мына ушул жерде жаш капитан Бонапартка мүмкүнчүлүк берилет. Наполеондун планы жөнөкөй, бирок гениалдуу эле. Шаарды аткылабай, бийик дөөлөргө замбректерди коюп, англиялык флотту порттон сүрүп чыгаруу. Ал өзү алдыңкы сапта салгылашып, жаракат алат. Жыйынтыгында англиялыктар качат, Тулон алынат. 24 жашында ал капитандыктан түз эле бригадалык генерал даражасына көтөрүлөт. Бул дүйнөлүк тарыхтагы эң тез карьералык секириктердин бири. Дүйнө тарыхын өзгөрткөн инсандардын бири Наполеон Бонапарттын атын баарыбыз билебиз. Бирок ал кантип улуу Наполеонго айланган? Анын алгачкы жеңиштери кайсы жерден башталган? Бүгүн биз сиздер менен жаш генералдын Италиядагы укмуштуудай согуштук жүрүшү тууралуу сөз кылабыз. 1792 жыл. Европа от ичинде калган. Француз революциясы бүтүндөй континентти дүрбөлөңгө салып, монархтар өздөрүнүн тактылары үчүн корко баштаган. Францияга каршы кубаттуу коалиция Австрия, Британия, Сардиния жана Неаполь биригип, жаш республиканы жок кылууну көздөшөт. Парижде болсо башламандык, өкмөт алмашып, директория бийликке келет. Бирок эл ачка, аскерлер болсо чарчаган. Мына ушундай оор учурда согуш сахнасына 26 жаштагы арык, көздөрү оттой жанган бир жигит чыгат. Наполеон Бонапарт өзүнүн эрдигин Тулонду курчоого алганда эле көрсөткөн. Бирок анын жолу дайыма эле ачык болгон эмес. Ал саясий куугунтуктарга кабылып, атүгүл бир нече күн түрмөдө да отурган. Анын жашоосундагы кескин бурулуш Париждеги роялисттердин козголугун талкалаганда болду. Директорияны революциянын куткаруучусу деп атап, дивизиялык генерал чинин берет.
Дал ушул учурда Наполеон өзүнүн сүйүктүүсү Жозефина де Багарнеге үйлөнөт. Никеден 2 күн өткөндөн кийин эле ал Италия фронтуна жеңилүүгө учурап жаткан моралдык жактан чөккөн армияны жетектөөгө жөнөйт. 1796 жыл 25 март. Наполеон Ниццадагы штабка келгенде, аны тажрыйбалуу, согушту көргөн кары карышкырлар Серюре, Ожере жана Массена тосуп алышат. Алар бул жаш, тажрыйбасыз көрүнгөн генералга ишенбөөчүлүк менен карашкан. Бирок Наполеон аскерлердин алдына чыгып, тарыхта калган сөздөрүн айтат. Аскерлер, сиздер ачкасыздар, кийимдер жок. Өкмөт силерге эч нерсе бере албайт. Мен силерди дүйнөдө эң бай өрөөндөргө алып барам. Ал жерде силерди атак даңк, сый урмат жана байлык күтөт. Бул сөздөр аскерлердин ичиндеги үмүт отун тутантат. Наполеондун стратегиясы жөнөкөй, бирок гениалдуу эле. Ылдамдык жана күтүлбөгөн сокку. Ал өзүнүн армиясын окмуштуудай ылдамдык менен жылдырып, Австрия менен Сардиниянын аскерлерин биригүүгө мүмкүнчүлүк бербей, өз-өзүнчө талкалайт. Бир нече ай ичинде эле бүтүндөй түндүк Италия титиреп, Наполеондун аты бүт Европага дүңгүрөйт. Наполеон Миланга Жозефинаны чакырат. Ал согуштун ортосунда туруп, ага күнүнө 3 кат жазчу. Жозефина келгенде Миландын ак сөөктөрү таң калышкан. Согуштун кандуу таласынан чыккан генерал аялынын алдында кичинекей баладай жумшак мамилесине таң калышкан. Бирок бул бакыт көпкө созулбады. Австрия империясы Наполеонду токтотуу үчүн эң мыкты генералын Альгинцини жиберет. Наполеон кайрадан атка минет. Сүйүү жана согуш анын жашоосунун 2 канаты сыяктуу эле. 1796 жылдын августу Австриялык генерал Вурмзер чоң күч менен Наполеонду курчоого алууга аракет кылат. Жагдай ушунчалык оор болгондуктан ал тургай тажрыйбалуу генералдар чегинүүнү сунушташат. Бирок Наполеондун эң жакын куралдашы генерал Ожере ортого чыгып, ал Наполеонго: "Эгер сиз чегинсеңиз, мен жалгыз калып согушам" дейт. Наполеон: "Жок досум, биз чогуу согушабыз" деп жооп берет. Кастильоне сагылашуусунда Наполеон австриялыктарды экиге бөлүп таш-талкан кылат. Бул жерде Наполеондун борбордук позиция тактикасы алгачкы жолу ийгиликтүү колдонулган. Наполеондун Италиядагы ийгилигинин сыры эмнеде эле? Ал өзүнүн карталарын аскерлеринен да жакшы билчү. Ал кездеги генералдар согушту китептеги эрежелери менен жүргүзсө, Наполеон согушту математикалык эсеп жана тез маневр менен жасаган. Ал өзүнүн улуу армиясынын башаты болгон Италия кампаниясында мындай тартип киргизген: жүк ташууну азайтуу. Аскерлер өздөрү менен кошо 1 айлык тамак аш ташыбай, жергиликтүү жерден камсыз болушкан. Бул армияны жеңил жана чагылгандай тез кылган. Арколе, өлүм менен бетме-бет. Бул кампаниянын эң драмалуу учуру. 1796 жыл ноябрь. Арколе көпүрөсүн алуу мүмкүн эместей сезилген. Француз аскерлери октун астында качып жөнөшөт. Ошондо Наполеон аттан түшүп, француз туусун көтөрүп, душманды карай чуркайт. Анын жанындагы адъютанты Нюйрон Наполеонду өз денеси менен жаап, окко учат. Наполеон сазга кулап түшөт, бирок аман калат. Бул эрдик аскерлерди жиндидей кылып чабуулга үндөйт. Арколе алынды. Бул жеңиш Наполеондун легендасын, өлбөс генерал легендасын жараткан. 1797 жылдын жазы. Наполеон Венага, Австриянын борборуна 100 чакырым калганда токтойт. Австрия империясы кизе бүгөт. Эң кызыгы, Наполеон тынчтык сүйлөшүүлөрүн Париждин уруксатысыз өзү жүргүзөт. Австриялык дипломат Кобенцель Наполеонду коркутууга аракет кылганда, Наполеон столдогу фарфор вазаны алып, жерге чаап талкалайт. "Эгер менин шартыма көнбөсөңөр, силердин империяңарды ушул вазадай талкалайм." Дипломаттар коркконунан келишимге кол коюшат. Франция Бельгияны алат. Италияда жаңы республикалар түзүлүп, өзүнчө мамлекет Сизальпин республикасын түзүп, анын кожоюнуна айланат. 1797 жылдын декабры. Наполеон Парижге кайтып келет. Эл аны кудайдай тосуп алат. Бирок ал сак эле. Ал өтө кымбат кийим кийбей, жөнөкөй кийинип, элдин арасында аз көрүнүүгө аракет кылат. Ал мындай деген: "Парижде баары тез унутулат. Эгер мен бул жерде көпкө турсам, эл мага көнүп калат. Мен жаңы жеңиштерге барышым керек." Ал эми директория бул жаш генералдан аябай коркуп баштайт. Аны Парижден алыстатуу үчүн Египетке жөнөтүү чечимин кабыл алышат.
Алар Наполеонду өлүмгө жөнөттүк деп ойлошкон. Бирок алар Наполеонду дүйнөлүк империяга карай жолду ачып беришкенин билишкен жок.